Азыркы сабагыбызда биз экинчи сабактын эле улантысы десем болот. Биз поискователь менен жакшылап иштегенди жана товарды жакшылап тандаганды, размерлерди мен өзүм мурун заказ кылып жүргөн киши катары сиздерге туура заказ кылганды дагы бир жолу жакшы кылып көрсөтүп берейин. Жана биринчисинде биз кымбатыраак, мисал катары кымбатыраак товарларды көрсөткөм. Азыр биз арзан товарларды жана сапаты мыкты товарларды тандаганды көрөбүз. Карап көрүңүздөр, ушул жерде 9 юандан футболкалар турат, женский футболкалар турат. Биз ушул товардын материалы кандай экенин баарын көрүп текшериш үчүн ушул товарды басабыз. Биз бул товарды бастык. Азыр акция болуп жатыр. Көрдүңүздөр, 29 юандык товар 9 юан 9 тыйындан болуп жаткан экен. Новинка экен, 2022 деп турат. Ушул жерине жакшылап көңүл буруңуздар. Ушул жер болсо товардын описаниясы. Ушул жерде биз скрин кылабыз, дагы товарды окуп чыгабыз. Товарды окуйбуз. Перевод көрдүңүздөр. Мына товардын описаниясы: бренд белая футболка, женская одежда, 22 жыл дейт, новый летний свободный дизайн дейт. Так, окудуңуздар, Гуанчжоу дейт, доставка Китай, баардыгы ушул жерде жазылып турат. Биз бул жактан товарды окуп алдык, эми товардын биз материалын көрөбүз. Ушундай рекламалар чыгат. Биз ушул магазинди көрдүк. Биз мына магазиндин рейтинги жакшы экен, 5 жылдыз. 5 жылдыз болот, бриллианттын сүрөттөрү болот, коронанын сүрөттөрү болот. Алардын рейтинги жакшы дегенди билдирет. Биз ушундай ылдый түшө берсек, мына ушул жерден көрсөңүздөр болот. МК, ЛК, XL. Эгерде сиздер МК кие турган болсоңуздар, бир размер чоңураак заказ кыла бериңиздер. Мен өзүм заказ кылып жүргөм. Өзүм МК кийсем, мен ЛКларды заказ кылчумун. Анткени аларда кичирээк болот экен размерлер. Андан кийин дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде бут кийим болсо, например, мен 38 кийсем, 39-40 размерлерди заказ кылгам. Алардын размерлери дагы кичирээк болот экен. Биз ушундай түшкөндө азыр бизге ушул футболканын материалдарын бүт астынан кененирээк окусак болот. Көрдүңүздөр, ушул жерге бизге болгон описаниясы, материалы кандай экени баардыгы ушул жерде жазылып турат. Ушул эле магазинде көрдүңүздөр, футболкалар арзан экен. 9 юан бул бир 100 рубльдай болот, 100 сомдой где-то. Ушундай жакшы футболкаларды биз ушундай арзан баада алсаңыздар болот. Эми көрөбүз, мына 2 баа турат, 9 юан, анан 13 юан деп турат. Биз эмне кылабыз? Бул жердеги размер бөлүмүнө киребиз. Эгерде ушул ак цветин ала турган болсом, мен L-касын ала турган болсом, анда бул 13,90 юандан турат экен. Ушул ак футболка М-касын ала турган болсоңуздар, 9 юан 90 тыйындан турат экен. Дагы башка дагы кийимдерди карап көрсөтүп берейин. Өзүңүздөр инстаграмдан же интернеттен жакшы жаңы модадагы кийимдерди көрсөңүздөр, ушул жерге эле камерага тартып көрсөңүздөр, ушул жерден бааларын билсеңиздер болот. Менин билишимче караганда биздеги инстаграмдагы интернет магазиндердин көбү производство ушул Кытайдын кийимдерин сатышат. Ушул толстовканы көрсөңүздөр, 36,90 дейт, көрдүңүздөр. Качествосы дагы абдан жакшы экен. Ушундай светтери бар экен, көрдүңүздөр. Бул деген оверсайз болуш керек, бир эле размер болот экен. Биз бул жерге комментарий окуганы киребиз. Мына көрдүңүздөр, өзүңүздөр көргөндөй эле живой отзывдар бар экен. Элдер, бизге окшоп алган элдер сүрөткө түшүп, ушинтип сүрөттөрүн чыгарышат. Демек, бул сапаты жакшы эле экен. Эгерде сиздер жазгандарымды окуңуздар келе турган болсо, мен экинчи сабакта көрсөтүп бергендей, скрин кылып окусаңыздар болот. Эгерде түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, түздөн-түз эле комментарий бөлүмүнө жазыңыздар. Комментарий бөлүмүнөн мен баардыгыңыздарга жооп бергенге аракет кылам. Адрестерди кошпостон мурун сиздерди ушу Таба приложениясы менен жакшылап тааныштырайын дедим.
Ушул эле кроссовканы көрө турган болсок 27 юан дейт. 27 юан бизде булар Россияда бир 3,5–4 миңден турат. Көрдүңүздөр Инстаграмда мода болуп аткан товар Инстеп бул жерге акырын кошуп койгон. Эми биз размер бөлүмүнө киребиз да, бир эле өңү бар экен. Мен ушул размердин 38-ин заказ кыла турган болсом 27,90 юан экен. 27,90 юан канча рубль болоорун көрөбүз. Бул жерге жазабыз курс рубля к юану деп турат. 27,90 беле 27,90. Мына көрүңүздөр көргөндөй 370 юань болот экен. 370 рубль болот экен. Бул эгерде сом менен рубль азыр бирдей эле. 370 сомго сиздер ушундай кроссовканы ала аласыздар. Бул грубо эсептегенде, эгерде жол кереси менен грубо эсептегенде сиздер 500 сомго ушундай кроссовкаларды ала аласыздар. Бул чекеси эле. Эгерде жакшылап убактыңыздар болсо, аябай шашпай издесеңиздер, мындан дагы арзан жана качествосы абдан сонун кийимдерди алсаңыздар болот. Менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Кийинки сабакта Таобao сайты менен бүткөндөн кийин 1688 сайты менен тааныштырам. Ал жакта оптом товар алсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө мага жазылып подписка кылганды унутпаңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.